Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Бүгін Бишкектегі опера жана балет театрында 78 жашында дүйнө салган кинорежиссер, СССРдин жана Кыргыз СССРдин эл артисти Болот Шамшиевди акыркы сапарга узатуу зыйнат өтүүдө. Коштошуу жөрөлгөсүнө таланттуу кинорежиссердин жакындары, замандаштары жана бир катар мамлекеттик ишмерлер катышууда. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө жерге берилет. Болот Шамшиев Совет доорунда Чыңгыз Айтматовдун жана башка жазуучулардын чыгармаларын экрандаштырган таланттуу режиссер катары Кыргыз элинин түбөлүк эсинде калды. Ал Караш-Караш окуясы, Ысык көлдүн кызгалдактары, Ак кеме, Сүйүү жаңырыгы, Эрте келген турналар өңдүү көркөм тасмаларды жаратып, кыргыз кереметинин жаралышына салым кошкон. Бишкекте 19 жаштагы кызды ала качып кеткен деп шектелген жигит кармалды. Бул туурасында кала милициясынан билдиришти. Ала качуу тууралуу арызды кыздын жакындары тартип сакчыларына 19 декабрда жазган. Ага ылайык шектүү кызды Ордо каланын Тыналиев көчөсүндө жайгашкан үйүнүн жанынан Део Нексия үлгүсүндөгү автоунаага салып кеткени белгиленген. Көп өтпөй ала качкан жигит Чүй областынын Сокулук районунан табылып, анын 22 жашта экени аныкталды. Милиция аны убактылуу кармоочу жайына киргизгенин маалымдады. Аталган факт турмуш куруу үчүн ала качуу беренеси менен кылмыш жана жоруктардын бириктүү реестрине катталган. Афганистандын Улуу Памир аймагынан 50 кыргыз Ош областынын Алай районунун Сармогол айылына көчүрүлүп келди. Алар кече убактылуу эски мектептин имаратына жайгаштырылышты. Жергиликтүү аткаминерлердин айтымына караганда, имараттын ичи капиталдык ремонттон өткөрүлүп, меш коюлуп жашоого ылайыкташтырылган. Учурда аларды азык-түлүк менен жергиликтүү бийлик камсыздап жатат. Жаз алды менен аларга мамлекеттин эсебинен турак жай салуу иштери башталат. Бул үчүн жер тилкеси такталып, үй курууга тендер өткөн. Ошондой эле келечекте Памирден келген кыргыздарды жергиликтүү иштерге тартуу пландалып жатканы белгиленди. Сармогол айыл аймагындагы көмүр кенинде иштегендери күнүмдүк жашоого жете турган каражат таап, ошондой эле мал чарбачылыгы менен алектенгендер да арбын экен. Жаңырган жылда Нарында акылдуу шаар долбоору ишке кирет. Бул иш-чара Агахан фондунун колдоосу менен ишке ашканы турат. Анын алкагында кала ичиндеги коопсуздукту камсыздоо иштери жогорулап, муниципалдык кызматтардын сапатын жакшырат. Ошондой эле дагы бир топ долбоорлордун планы иштелип жатыптыр. Буга чейин тоолуу өрөнгө заманбап медициналык борбор курулуп, бул аралыкта 30 миңден ашуун бейтап ден соолугун чыңдап кетишкен. Медициналык мекемени куруу үчүн $1 миллион ашык каражат сарпталган. Курманбөйүн Нүзүпова Нарын шаарында жашайт. Тоолуу аймактын тургуну жылына бир жолу дарыгерлерге келип, саламаттыгын текшертип турат. Нарындын катаал климаты ден соолукту алып коет дейт. Курманбөйү айым ак халатчандарга текшерилиш үчүн Агахан фонду ачып берген диагностикалык борборго келет. Себеби борбордо бардык шарттар каралган. Бейтап күн мурда жазылып койсо, дарыгерлер кезексиз кабыл алышат. Эми шаарга бара албасак, ушундай диагностический центрдин бул жерде болгондор эле жакшы да, бизге болуп турганы жакшы. Шаарга жете албай калабыз кээ бир учурда. Келебиз, мисалы үчүн, мына азыр эле түштүм, мен жарым саатка деле жеткен жокмун. Бүт результаты чыкты, түшүндүрүп айтып берди. Мындай эми жарым сааттай эле убакыт кетип атпайбы? Тоолуу өрөөндүн тургундарын 20га чукул жогорку билимдүү кызматкерлер тейлейт. Борбор 2016 жылдын май айында ачылган. Бул аралыкта 30 миңден ашуун бейтап келип, ден соолугун чыңдап кетишет. Борбордо үй бүлөлүк дарыгерлер, педиатр, терапевт, кардиолог, гинекологдор иш алып барат. Мындагы жабдыктардын бардыгы 2016 жылы чыгарылган. Диагностикалык борбор элеттиктерди колдоо максатында курулгандыктан, мында эң төмөн баалар коюлган. Иштөө принципи, мисалы, үй бүлөлүк медицина борборундай да. Эгерде кардар ооруп калса пациент, ал келип, регистратурага келип, кайсы жери ооруп атат, же болсо кайсы врачка каалап атат киргенин ошону айтат. Ошондон кийин эле аларга мындай карточка жүргүзүлөт дагы. Ошо негизинде же үй бүлөлүк дарыгерге бар, же кардиологко бар, же болсо түз эле лабораторияга бар дегендей сунуштарда айтылат. Ооруп келген пациент ушул жерден бир күндүн ичинде изилдөөлөрдөн өтүп, андан кийин доктордун, врачтын сунушун алат да, рекомендациясын алат.
Медициналык мекемени куруу үчүн $1 миллион ашык каражат сарпталган. Кала бийлиги билдиргендей, Борбор Азия университети салынгандан баштап Нарын шаарына чоң инвестиция келди. Агахан өнүктүрүү тармагынын каржылоосу менен Нарындын борборунда смарт парк ачылган. Эс алуу жайда балдарга оюн аянтчасы, чоңдор үчүн спорт менен машыгууга жабдыктар орнотулуп, чет өлкөдөн алынып келинген бак-дарактар отургузулган. Сейил бактын ичинде интернет байланыш, коопсуздук видеокамералар да орнотулган. Долбоорду ишке ашырыш үчүн $1 миллион сарпталган. Төш булак аймагында инфраструктурага өсүшүнө чоң жардам берип атат. Жолдор жасалды, жанагындай түнкү жарыктандыруулар коюлду. Ошол эле кезде жанагындай электричество менен свет подстанциялар коюлуп атат. Ушундай сыяктуунун баары уже жакшылап. Ошол эле кезде кышкы биздин дагы өзүбүздүн кичине жанакындай кышкы оюндар жүргүзө турган канаттын дорогабыз бар. Ошол лыжа тебе турган аяган. Ошол жакта дагы мына жакын арада 300 000 сом чечип берип, ошол жактагы шарттар оңдоо түзүү боюнча дагы университет тарабынан жардам берилип атат да. Областа айыл чарба тармагында да көптөгөн долбоорлор ишке ашырылган. Тоолуу регионду өнүктүрүү программасы менен ирригация системасы жөнгө салынып жатат. Азыркы күндө жасалып аткан проект бул ушул көп жылдан бери ишке ашпай келип аткан ушул Нарын шаарынын генералдык планы, башкы планы деп коебуз. Ушул башкы планга мына ушу Агахан өнүктүрүү тармагы дагы өзүнүн салымын кошуп 4,5 миллион сом акча которуп берип, өзлөрүнүн эксперттерин кошуп ушул бирдикте ушул проектный институт менен чогуу ушул генералдык план жасалып атат. Башкы план бүткөндө шаардын ичинде көп нерсе өзгөрөт. Себеби жана мыйзамсыз турган курулмалар, жанагы мыйзамсыз салынып алган жолдор бардыгы ошол иретке келип, ошол башкы пландын негизинде кайра шаар иретке келмекчи бул жерде. Агахан фондунун колдоосу менен 2020-жылы Нарында акылдуу шаар долбоору ишке киргени турат. Анын алкагында муниципалдык кызматтардын сапаты, шаар ичиндеги коопсуздукту камсыздоо иштери жогорулайт. Агахан өнүктүрүү фонду менен өнөктөштүк 2013-жылдан бери уланып келет. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС, Нарын областы. Бишкекте январь айында муз скульптураларынын назик кооздук аталышындагы көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу шаардык муниципалитеттен билдиришти. Агалайык сынакка катышам дегендер үчүн эшик ачык. Арыз менен эскиздер 2020-жылдын 5 январына чейин кабыл алынат. Атайын түзүлгөн комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен 3 алдыңкы орун аныкталат. Мындан тышкары көргөзмөгө күбө болгондор көрүүчүлөрдүн тандоосу номинациясына добуш бере алышат. Эң башкы приз 70 000 сом болсо, экинчи орунга 40 000 сом. Ал эми үчүлтүктө жыйынтыктаган мыктыга 25 000 сом сыйлык берилет. Ошондой эле башка катышуучуларга да жаңы жылдык белектер ыйгарыла турганы белгиленди. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун.